элестетип тартканда берди. Бул ар бир кадам шагын жазып атат. Жаткам, анан коляскага отургам. So, Bakmurat, hello, how are you feeling today? And what would you say about yourself? My name is Bakmurat. I am 15 years old. I am interested in paleontology and astronomy. I am reading scientific books, encyclopedias, for example. And by the way, I am creator of animation cartoons. Before I was creating the stop motion cartoons. Now I am creating cartoons by AI. Oh, that's excellent. And can you say about the paleontology more, please? Yes. What do you know about it, and where is it? The dinosaurs were lived in 200 million years old, and there was a dinosaur which there was eating or grass or meat. There is my favorite dinosaur is Tyrannosaurus Rex, famous by Jurassic Park movies. Oh, that's excellent. And can you say, do you have a cartoon of about the dinosaurs? Only stop motion cartoons. Oh, okay. Турмуш басылмасынын окурмандары бүгүн биз мынакей өзгөчө бала десем болот англис тилинен республикалык олимпиадаларга катышып келе жаткан 15 жаштагы Бакмураттын үйүндө отурабыз. Азыр мына апасы Жылдыз эжеке менен кенен маек кылып ушул бала жөнүндө силерге кененирээк айтып бергибиз келип атат. Жылдыз эже саламатсыздарбы? Жакшырасыздарбы? Бакмурат жөнүндө айтып берсеңиз. 1 жашында эле кызыл кагаз алган, инвалидность. Ошо инвалидность кагаз алганда балам төшөктөн турбай жатчы, төшөктө жатчы да дайыма. Анан врачтар бул баладан отказ кыл, интернатка өткүзүп койсоңуз сизге айып болбойт, муну Алла Таала деле түшүнөт деген. Бирок эми кантип өзүң төрөгөн ичинен чыккан баланы кантип чыдап коесуң? Мен чыда алган жокмун, Аллага шүгүр. Раматылык апам бар, байкем бар жардам берип, биринчи турмушубузда чанып койгон. Чанып, бизге инвалид бала кереги жок деген. Анан Алла Тааланын көзү түз экен. Мына балам 7 жашында биринчи жолу сүйлөп, тамга таанып, 7 жашында ошо жардам таластан келген Жылдыз айым аркылуу колуна диний китеп кармап, сүрөнү жаттап, жөрмөлөп жүрөт да бул үйдөн. Ошол кезде намазга жыгылган да. Балам намазга жыгылып, ошодон бери намаз окуйт. Анан Алла Тааланы издеген сайын Алла Таала мына берип атат. Сүйлөп калды азыр. Колу буту кыймылдап, мына азыр өз алдынча базалат. Какой-то бир метр базалат да, үйдүн ичинен бир саат базалабыз өзүбүз. Эшикте таяк менен базабыз. Анан мечиттен да калтырбайт экен, убакыт саат менен каттайт экен. Жайында биз 3-4 маал барабыз жайында. Азыр кышында бир эле маал, бирок калган намазын үйдөн окуй берет. Бир нерсени айткым келет. Бакмурат өзү айткандай, мама, мени аласыз, оказывается, никто. Мага бир гана Алла Таала жардам берет экен деп, мен калтырбашым керек деп. Кээде болуп калат, сабактан жетишпей алабыз. Илайт келип болчу, мен барышым керек. Күн суук болуп атыр, велосипедти айдай албайсың, каяка барасың? Велосипед менен жүрөбүз го. Каяка барасың десем, жок мама, мен деген барышым керек. Менин атам Аллага жет дейт да. Анан кийин дагы эмеси бар. Алла Таала бир жагынан бербесе, бир жагынан берет дейт экен. Акыл эзи Даниктей. Мына республиканский олимпиадага уже 3-чү жолу катышып атабыз. Бронза медальга бир аз жетпей калып атабыз. Бирок мен ойлойм, бул кийинкиге мотивация болот болуш керек деп ойлойм. Азыр кайсы эле курсуң аты? Я учусь в образовательном центре, который называется «Планета». Он расположен в заднем дворе местной поликлиники. И я учусь по программе ОУЛИПИЯ. Ал жерден да жакшы жеткиндиктерди көрсөтүп, эжекелери, ошо жерде эжекелери
локальный олимпиадага бизге жолдомо берип атат, барып келгиле деп. Буюрса январдын 31-нен 1-февралга чейин болот экен. Анан ишенебиз деп атат, колдошуп атат. Мен да ишенем, балам место алып келет деп. Эже анан мектепке барып келе окуу кандай болот атасыз? Велосипед менен катты экенсиздер эшикке чыгып, күндүк буюрса. Күн жылууларда таяк менен эшикке чыгып базабыз. 1 километрге чейин басып коебуз. Велосипеддебиз, андан тышкары тренировкалар бар. Окуган мектебибиз Орловкада, өзүбүз Таласта жашайбыз, бирок Бакай Ата районуна караштуу Ак Дөбө айылында Акчалуулуу Дүйшөнүн мектебинде окуйбуз. Эмне себептен ал жакта окуйбуз? Убагында 7 жашына мен кадимки окуучуларда болуп эле мектепке берейин деген, бирок ал кезде билбейм, мындай балдарга көз караш бөлөк беле, кыскасы мүмкүнчүлүгү чектелген инвалид балдар коомго аралаша алчу эмес. Мен көп эле жолу арыз жаздым, 2 жыл бою арыз жаздым, баламды алгыла, акыл эзи данектей. Анан уруксат берип койгула, бир жумада бир жолу же 10 күндө бир жолу келип, просто отуруп баягы коомго аралашып кетип турсун десек, макул болушкан жок. Бар эле ошо интернатка барыңыз деп жөнөтүп атты. Кечиресиз, бул жактан баягы кеминде 40 километр аралыкта жайгашат Орловка айылы, Ак Дөбө айылы. Ооба. Кантип алып барып келип атасыз? Такси менен барабыз. Ооба, жумасына бир жолу барабыз. Кээде папаз алып барат бошосо. Такси менен барабыз. Таксиге дагы ошо жалдап алабыз атайын. Антпесе соктон кечип калабыз, алар баягы клиенттерин тосуп барганчачы. Анан бул Бакмуратка аябай аялдык, энелик, мээримиңизди, энергияңызды аябай төккөн экенсиз да, анан ушундай сонун жемишин азыр алып, сүйүнүп атасызбы? Ооба. Баягы билбейм, мен мындан 1,5 жыл мурун ушул жерде көз тренировка кылып атканбыз. Балам кичике кезинен сурачу: мама, мен эмне болуп төрөлдүм, эмнеге мынтип ооруп калдым, почему меники 2-ата, эмнеге мен Орловка окуйм деген вопростор аябай көп болчу. Эмнеге мен ДЦП болуп калдым деп. Мен ошолордун баарын түшүндүрүп отургам, анан бул дайыма эле жазып отурчу да. Жазып отурчу, анан бир күнү сурадым: эмне кылып атасың жазып десем: мама, мен китеп жазып уже бүтүп койдум дейт да. Эмне китеп жаздың десем: мама, мен өзүмдүн өмүр бою баянымды жазып койдум. Поддержи меня, ошол китепти выпуск кылып чыгарып бер мага деди да. Мен эми баягы биринчи реакция ишенбестик болуп кетет да. Кантип китеп, кантип чыгарабыз, кайсы шартка чыгарабыз деген ойлор болду. Бирок үчүн алып окусам, ишенесиздерби, мен как будто бир башка дүйнөгө түшүп калып, башка бир баланын, башка бир эненин историясын окугандай болдум. Ал жерде мен аябай ыйлаган жерим, Бакмурат бир жерде мынтип жазган экен: силер ойлойсуңар ата энелер үйдү жыйнап коюп, тамак ашты кылып коюп, балаңарга таза кийим кийгизип, телевизорду күйгүзүп койсоңор, бул сүйүү деп ойлойт окшойсуңар апалар депчи. Бул сүйүү эмес. Да, сүйүү, бирок это не то, что нам нужно. Бизге болгону: балам, мен сени жакшы көрөм деп айтып койсоңуз, мага ошол дем болот деп бул ошо китепке жазыптыр да. Анан көп жерден аябай жазган экен: ата энелер, бул сыноо, Алладан берген сыноо, примите это, буну кабыл алгыла, бирок не соглашайтесь с диагноз менен, но Аллага тизе бүгүп намазга келип сураңгыла, Аллах берет. Силерде үмүт болсо, демек балада да үмүт болот. Силер балдарыңарга ишенсеңер, бала баскызы келет, аракет кылгызы келет. Апанын, атанын эмесин, менетин актагызы келет, үмүтүн актагызы келет деп аябай жазган экен да. Анан чыгардык ошол китепти. Азаматсың. Чыгардык. Баягы 15